Birinci Ma'lumat Radyosu'nda birinci kavlama. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо биринчи кабылдама уктуруусу. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Бакыташ Рахманов, социалдык тармактарга Азиз Чокморов таратат. Өзүңүздөр билгендей, ар дайым бейшемби күнү биринчи кабылдама эфирге чыгат. Анда биздин угармандарыбыздын, Кыргызстандын жарандарынын, биринчи радиону угуп жаткан бардык замандаштарыбыздын Кыргыз Республикасынын президентине, президенттин администрациясына, республиканын министрлер кабинетине ар кандай маселелер менен кайрылган жарандарыбыздын суроолорун кабыл алабыз. Ал суроолор боюнча биздин уктуруудан кийин атайын бир чаралар көрүлөт, уктуруунун жүрүшүндө жооптор берилет. Эгер сиздерде мына ошондой көйгөйлүү суроолор болсо бизге кайрылыңыздар. Адаттагыдай эле биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жарандардын кайрылуулары боюнча иштөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Дадиев Жайылбек Дадиевич келди. Жайылбек Дадиевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, саламатсыздар угуучулар. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, өзүңүздөр билгендей 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Мына ушул телефондор аркылуу биздин студиянын мейманына суроолор болсо бериңиздер. Албетте суроо берип жатканда өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү, кайдан байланышка чыктыңыздар, дарегиңиздерди, анан өтө зарылчылык болсо сөзсүз түрдө телефон номерлерди да калтырганды унутпаңыздар. Сурооңуздарды так, нуска, кыска жана даана бергенге аракет кылыңыздар. Жайылбек Дадиевич, майрам күндөрү болуп, биздин угармандардан дагы суроолор көбөйүп кеткен окшойт. Алгачкы угарман байланышка чыкты, балким уруксаат берсеңиз кабыл ала беребиз. Жакшы болот, кабыл алалы. Алгачкы угарман байланышта. Урматтуу угармандар, аты жөнүңүздөрдү айтып, дарегиңиздерди, кайдан чыгып жатасыздар айтып, анан сурооңуздарды бериңиздер. Ооба, бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Менин айтайын дегеним, мына ораке министр бар го, ички иштер министри Ниязбеков деген жигит бар. Мына ошого мен Ошко барып, арыз берип, арызыма эч кандай жооп ала албадым да. Аны ар кимге эме тапшырып кой деген, алар бир бестолковый жанагындай бир жарытылуу жооп бербеди да. Анан бул билсеңиз, анын айтайын дегеним кандай маселе боюнча десеңиз, ар бир кыргыздын жарандарын күйшөлткөн бир маселеде өзүңүздөргө маалым болгондой, мына биздин чакан мамлекетибиз жамандык жагынан гана бир призовой эң мынакай алдыңкы местолорду алат да. Мына маселен айтайын, автокырсык боюнча азырга чейин деле мына сиздер какшап айтасыздар, мына радиодогулар. Ушундай, мен болсо ушул маселени такыр эле жогот берейин дебеймин. Ушул кырсыкты азайтыруунун жолдорун ойлоп чыктым эле да. Анан бир 30га жакын ушундай бир макал лакаптарды, учкул сөздөрдү жаздым эле. Мына ушул учкул сөздөрдөн айрымдарын айтайын. Майы sen boljagan жериңе эсен соо жетип алышыңдын камын көргөн энатаңдай камкор инсан. Майы тоссо качпагын, рызкыңды чачпагын. Айдачы автынаңды зуулдатпа, кырсык чалып үй билеңди чуулдатпа. Жаштык кайтып келбейт, кырсык айтып келбейт. Аял жасалгасы себепсиз болбойт, жол кырсыгы себепсиз болбойт. Кыскараак агай, кыскартыңыз, 60-тан ашырганың, өзүңдө өзүң топуракка жашырганың, жана башка ушуга окшогон нерселерди мен ошол жол эме бар, республиканский ГАИ бар. Ошол жерге барсам, анын жетекчиси кабыл албайт. Ушул маселе менен кайрылып атасыз да, аты жөнүңүздү айтып, фамилияңызды, анан телефон номериңизди калтырсаңыз, сизге тиешелүү түзүмдүн өкүлдөрү кайрылат. Аты жөнүм Вахап Бостон Умаров. Телефонум 07 77 31 62 85. Түшүнүктүү. Ошо мен айтайын дегеним, ушул мен айткан сөздөр менен эле кырсык токтоп калбайт. Бирок бардык ошол кырсыкты жасап аткандардын акыл эси жок эмес.
alkaş emez. Buna oşalardın içinden köy 80-90% akıl esti normal adamlar. Түшүнүктүү. Агай, түшүнүктүү. Рахмат. Бул боюнча азыр жооп угуп коелу. Саламатсыздарбы? Бул маселе боюнча эгер Ниязбеков улан министр, ички иштер министрлиги жана кабыл албайт жана деп атпайсызбы? Эгер катыңыз болсо жөнөтүңүз, биз сиздин маселе боюнча министрлик менен сүйлөшөлү. Анан жана азыркы учурда жол кырсыгы ушундай көп, авариялар көп, кишилердин, адамдардын өмүрүн алган ушундай учурлар көп болуп атпайбы? Ошондуктан азыркы учурда Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги жаңы бир закондун долбоорун иштеп чыгып атышат. Бул жерде ошол мына канчалык мыйзам күчтүү болуп ошону биз жарандар жана айдоочулар жана ошо жөнөкөй эле жарандар аткарууга биз жакшы ушул мыйзамды сактасак жанагыдай бир өмүр кыюулар болбойт эле. Мисалы үчүн бир информация, маалымат катары айтып кетейин. 2017 жылдан ушу 21 жылга чейин ушу ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча бир 35 миңге жакын ушундай авария болуптур да. Ушу 5 жылдын, 4 жылдын ичинде. Ошонун ичинде 4 миңден ашык адам каза болгон. Элестетип көрүңүздөр, бул эмне деген, бул өзүнчө эле бир согуш болуп атат. Ошондуктан жана айдоочулардын милдеттерин жана эметиш үчүн бүт ошо жанакы мыйзамды ушул ишти алып барууга атайын ички иштер министрлигине өткөрүп берген. Мурда бул УНА деген уюм аркылуу ишке ашчы. Азыр мына ички иштер министрлиги айдоочуларды даярдоочу мектептердин баардыгын республика боюнча инспекция кылып текшерүүдөн өткөрүп атат. Ошончолук көп ушундай автошколдор көп экен бизде. Ошонун жарымын бүт баары мыйзам бузуулар менен окуткан. Же болбосо ушу базалары толук жооп келбейт. Ошондуктан мунун баардыгын азыр ушу ички иштер министрлиги тарабынан өтө чоң иш алып барып жатышат. Мунун биз үзүрүн ушу жакын арада көрүшүбүз керек. Анан ушу учурдан пайдаланып мен да ушу жарандар чыгырып кетет элем. Айдоочу болобу же жаран болобу, биз жол кырсыгынан өзүбүздү сакташ үчүн биз ошол жанакы жол кырсыгынын правила ошо кандай ПДД деп коет, дорожный ошо движение. Ошону сактаганга аракет кылышыбыз керек. Мен сиздерди чакырамын. Ошол жанакы бул гаилердин азыркы учурдагы иштери өтө чоң алдыда. Мына быйылкы жылдын маалыматы боюнча да өтө көп кишилер өлүм учурлары болгон. Канчалаган адам 10 миңге, быйылкы эле жылы 10 миңдеген жакын адам ушу жаракат алышып баргандай. Бул эми жаракат алуу нерсеси жөн эле адам жаракат алып калган жок да ошо. Ошого канча деген экономикалык чыгымдар кетип атат. Үй бүлөнүн доходу канча кетет ошону дарылаш үчүн. Ошону кээ бири ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адам болуп калып атат. Жаштары бар, ошолордун балдары бар дегенде. Ошондуктан баардыгыңыздарды бул иште ушундай бир өтө этият мамиле менен алып барышыңыздарды мен суранам. Бул аксакалдын суроосу боюнча мен ички иштер министрлигине сүйлөшөм. Рахмат. Кийинки угарман кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кутмандагыңыздар менен баардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Биринчиден ушул биринчи радионун жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Ушундай элдин көйгөйүн өкмөткө жеткирип, ушул коомдун өнүгүшүнө чоң салым кошконуңуздар үчүн. Студияга келген конокко терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен Бишкек шаарынан Гүлбара. Менин биринчи суроом ошол Ош-Бишкек жолундагы посттордон, транспорттардан алынган каражат кайсыл жака жумшалат? Сосновкадагы посттон, анан Каракөлдөгү посттон. Анткени Ош-Бишкек жолунун абалын биздин чоңдор көрбөйтпү же билбейтпи? Алар самолет менен эле учабы? Эмне үчүн стратегиялык жолубуздун акыбалы өтө начар. Маселен, Төө ашуудагы туннелден өтүш үчүн Ташбака жүрүш менен жүрүш керек экен да. Ал жер талкаланып таптакыр болбой алган. Төө ашуудагы жолдун акыбалы өтө начар. Ямадан качабыз деп авариялар көп болуп атат. Мен өзүм жакында эле майрам күндөрү Ошко барып келдим. 12 саатта жете турган жолдо 17 саат жүрдүк да. Жол аябай акыбалы начар экен. Бул Ош-Бишкек жолу курулганда эле Кочкор-Ата дагы участок жасалбай калган жолчу, ал Кочкор-Ата мэриясы курат деп. Бул эмне Кочкор-Ата барганда машиналар эмне башка жол менен жүрүш керекпи? Эмне үчүн 25-30 жылдан бери ушул жолдор оңдолбойт? Транспорт министрлигине эмне үчүн тапшырма берилбейт же? Ал министр жөн эле креслодо эле отура береби? Анткени мен Кыргызстандын ар бир чиновнигин, ар бир мырзасынын алкыш алышын каалаймын. Каргыш албайчы.
бир эле машинада канча жүргүнчү болсо ошончо адам кыйналганда баягы жол азабы көр азабы деген сөз бар. Кыйналганда ооздорунан жаман сөз чыгып налатай турат экен. Гүлбара, мен түшүндүм. Анан ушуну сизден суранат элем, ушуну баягы протокольный поручение деп жогорку кеңештин жакшы куралы бар. Срочно ошону жок дегенде ремонт кылганга көңүл бурсаңыздар, сиздерден суранам. Гүлбара, бул сиздин маселеңиз боюнча да жакында эле парламентте мына эгер массалык маалымат каражаттарын окусаңыздар, балким кабардар болосуздар. Ушул маселе боюнча ошо жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов да көтөрүп чыккан. Ал жерде ушул транспорт министрлигинин орун басарынын катышында ошо жана сиз айтып аткан Сосновка, Каракөл деген ошо автожолдордогу посттордо быйылкы жылы 120 миллиондон ашык акча чогултулган. Мына быйылкы жылкы бул цифра точный. Мурда болсо, мисалы, ошол 21-жылга чейин ал жерде 60-70 миллион гана чогулуп, бул 2 эсе көп акча чогулуп аткандыгы мына азыркы биздин жетекчиликтен жүргүзүп аткан коррупцияга каршы иштеринин мына натыйжасы деп эсептейбиз да. Анткени ошо 2 эсе 60-70 миллиондон 120 миллионго чейин акча чогултулган. Сиз сурап атасыз, бул акчалар кайда кетет депчи. Бул акчанын баардыгы республикалык бюджетке түшөт. Андан ары рефинансирование деп коет, рефинансирование болуп туруп, андан кийин калган ошо акчаны транспорт министрлигине ошо жолду оңдоого бөлүнөт. Сиз айтып аткан Бишкек-Ош жолунун жалпы узундугу бул 670-700 километрден ашык. Бул Кыргызстанда эмес, жалпы эле Орто Азиядагы өтө чоң автомагистраль. Мына мунун курулуп бүткөнүнө канча жыл, 30 жылдай болуп калды, 20 жылдан ашып. Мына ошого альтернативдик жолду азыр түштүк-түндүк жол азыр мына бүтүүсү аяктаган турат. Ал жол болсо чоң өтө жол курулуп. Сиз айтып аткан жана дооматтын бардыгы өтө туура. Мисалы үчүн Төө Ашу постундагы, Төө Ашу туннелинин ичиндеги жолдун абалы мурда 2-3 жыл мурда да ремонт болгон. Ал жерде мына азыр дагы кайра бул анткени ошончолук бул көп машинанын өткөндүгүнөн, каттамдардын көптүгүнөн, жүк ташуучу машинелердин көп өткөндүгүнөн, же болбосо жана весогабарит деген пост бар да Сосновкада. Ошол жердеги кызматкерлердин коррупциялык иштери менен баягы чектелүү, таразадагы өткөрүүчү машинелерди өткөрбөй көп жүк менен өткөрүптөн жолдун баардыгы ысыкта. Мисалы үчүн жакшы билесиздер, ошол колея болуп ушинтип бузулуп, ушундай учурлар бар. Буну ремонт бакы чыгарып азыр эметип атат. Жакшы билесиздер, азыр мен учурдан пайдаланып айтып кетейин. Мурда ДЭУ кызматтары ушулардын баардыгы Минтранска бассарса, азыр мамлекеттик мекеме түзүлгөн, автожол деген. Ошонун баардыгы ушул жанакы акчанын баарын ошолорго берилип, жолду ошо оңдотконго ошондой максат менен эметип атат. Бул жолдун негизги пайдаланышы бул жетекчиликтин кабинетте, министрлер кабинетинин көзөмөлүндө. Бирок эми чоң жол экен, эски жол экен, жанагыдай сиз айтып аткан учурлар бар. Мен министрлик менен дагы сүйлөшөмүн бул маселе боюнча. Дагы бир айта кетчү нерсе, Сосновкада постто эгерде мурда адамдын катышуусу менен шлагбаум ачылса, азыр автоматтык шлагбаум ошол жерге орнотулган. Мунун баардыгы ошол жанакыдай коррупциялык элементтерди жокко чыгарыш үчүн, жана түшүп аткан акчанын эмнеден ушул көпкө түштү? 120 миллион. 60 миллион мурда түшүп атса, азыр 120 миллион. Эки эсе көп. Муну ошо жанакы автоматташтырылган жана коррупцияга каршы жүргүзүп аткан иштин натыйжасы деп айтса болот да. Рахмат, урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, сиздер угуп жаткан бул биринчи радиодогу биринчи кабылдама. Эгер биздин жарандарыбызда, замандаштарыбызда ар кандай көйгөйлүү бир чечилбей жаткан, жергиликтүү бийлик жана башка тарабынан чечилбей жаткан көйгөйлүү маселелер болуп калса, суроолор болсо, Кыргыз Республикасынын президентине, президенттин администрациясына, министрлер кабинетине кайрылалы деп ошол жооп ала албай жаткан суроолору менен кайрылган жарандарыбыздын суроо талаптарын кабыл алабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жарандардын кайрылууларын боюнча иштөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Жайылбек Дадиев агайыбыз бар. Суроолор болсо бере бериңиздер. Өзүңүздөр мурда дагы жакшы билгендей аты жөнүңүздөрдү, кайрылып жаткан жериңиздерди, дарегиңиздерди, телефон номериңиздерди айтып, анан суроону кыска, так, нуска кылып бергенге аракет кылыңыздар. Алтыда бизде дагы бир угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Мен атым Салтанат, реабилитациялык борбордон чалып жатам. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелердин атынан да. Биздики мурундагы кайрылганбыз, борборубуз жабылып калуу коркунучунда турат. Ал жакта 92 балабыз бар.
Бул кайсы реабилитационный борбор жөнүндө сөз болуп атат? Общественный фонд «Вместе к здоровью» Нур плюс деп ачканбыз да, ушул неме боюнча Айнура Субанкулованын борбору жетектейт да. Анан эки суроом бар эле. Биринчиси ошо борборубуздун зданиябыздын маселеси боюнча да. Биз кат жазганбыз Сотур Нуркожоевичке. Андан тышкары экинчи немебиз, кайрылуубуз, биз энелер 32 эне Уникум деген мед колледжде окуйбуз да азырчы. Анан ошол мед колледждагы уже жанакы жабылып атпайбы, колледждерди жабабыз деп Минздрав чечим чыгарды го. Ошол жака списогуна илинип калыптыр. Мен өзүмдүн 2 балам аутизм менен жабыркайт да. Анан өзүмдүн высшее образованием бар. Анан кийин экономическое да. Анан ал образование мен өзүм иштей алган жокмун. Балдарыма байланыштуу. Мага ошо медицинское образование керек болгондуктан бизди бекер окутуп атышкан, ошол Уникум. Анан ошонун маселеси кандай болот деген биздин эн аталардын суроолорубуз бар да. Кандай кылабыз депчи. Мен сизди түшүндүм. Эн аталарды ошо бекер окутушат, анан онлайн форматта окуйбуз да, потому что биз балдар менен бара албайбыз ал жака. Анан экзамендерине барып жалаң 5 деген баага окуйбуз. И практикага чыгып атабыз да. Ошондой жакшы. Салтанат, эгер ошол сиз айтып аткан жана Субанкуловдун фонду тиги жабылбаган, азыр бизде көп медициналык колледждер, 18ден ашык колледж бар экен да. Башка лицензиясы туура келген, так келген окуу жай менен да келишим түзүп алса болот да буларчы. Эгерде биз ошо келишим түзөлүк деп биз айдай көп жерге 3-4 жыл обращаться эткенбиз да, барганбыз, суранганбыз, бирок бизге мындай жооп кайтарышкан эмес да. Баары тең эле мүмкүнчүлүк жок. Салтанат, мен сиздин маселеңизди түшүндүм. Анткени бул маселе боюнча Субанкулова өзү Кабинеттер министрлигинин төрагасынын орун басары Эдир Жолдубаевич Байсаловдун кабыл алуусунда болгон ал киши. Жана сиз айтып аткан офиси бул, по-моему, менчик имаратта Карасаев көчөсүндө жайгашкан болуш керек, ошол. Ооба, Карасаев көчөсүндө. Ал эми баягы менчик болгондуктан ал сатыкка коюп атыптыр, ошон үчүн сатыкка коюлуп бизге ушу өкмөт тарабынан башка имарат таап бериңиздер деген сураныч менен кайрылган. Бул маселе Кабинеттер министринин аппаратында талкууланган социалдык бөлүм боюнча, жана сиз жазган ата-энелердин каты биздин көзөмөлдө азырынча маселеңиздер чечиле элек, бирок жакын арада чечилип калышы мүмкүн. Анткени бул мамлекеттик социалдык заказ деген, азыр госсоц заказ деген ушул долбоор боюнча эмгек жана социалдык коргоо министрлиги аркылуу мына азыр коомдук талкууда, мыйзам коомдук талкууда жанакы граждандык секторлордун ушундай маселелерин грант катары президенттин администрациясы ушул акча берүү жолунда да. Муну Субанкулова жакшы билет бул маселеничи. Азыр ушул эгер мыйзам кабыл алынып калса, азыр коомдук талкуу бүткөндөн кабыл алып калса, ошол коомдук уюмдар жана болбосо ушул коомдук уюм болобу же болбосо ушу граждандык сектордун иштешкен ушундай сиздин балаңыздар барып турган ушундай уюмдар ошол грантты утуп алып, ошол акчаны алып, ошонун эсебинен муну тиги колдонсо болот. Бул сиз айтып аткан фонд бул өтө мындай, мен кабардармын. Балдарды Германияга чейин алып барып, ушундай операция кылып, бийик технологиялык медициналык операцияларды жүргүзгөн, Кыргызстанда болбогон эмелер жүргүзгөн бул алкышка татырлык фонд, мен билемин. Бул маселе боюнча өңкү биздин радио берүүчүлөрүбүздө болду кайрылган. Бул маселе биздин Кабинеттер министринин президенттин администрациясында аппаратында булар көзөмөлдө. Ошондуктан мен ойлойм бул эми 1-2 күндө чечилип калышы маселе эмес болуп атат. Анткени сиздикиндей коом, ошо сиздин балдар барган коомдор өтө көп. Мисалы үчүн балыкчыдан да чыгып атышат, бизге ушундай алып бергиле деп. Токмокто бар ушундай, Кеминде бар экен ушундай, Түштүктө көп ушундай коомдор. Бизге имарат бекер алып бериңиздер деген ушундай коомдук уюмдар катышып аткан, чыккан кайрылуулар көп болуп атат. Биз жанакы мыйзамдын кол коюлушун күтүп атабыз. Эгерде ошол мыйзам кол коюлуп калса, азыр коомдук талкуу бүтүп калды.
анда ошол жана сиз айткан маселелердин баардыгы ошол жаатта чечилип калышат да, чечилип калышат деген үмүттөбүз. Ошондуктан бул маселе көзөмөлдө. Мен Субанкулованын телефону менде бар. Айнура да, Субанкулованын. Да, Айнура Субанкулова. Мен аны менен байланышып турам. Дайыма ал киши да менин телефондорумду билет, биздин контакттарды билет. Бул маселе көзөмөлдө. Бүгүн эле Айнура дегенде ошо сиздин ата-эне дагы апа чалган ушул маселе боюнча сизге бизге келип катын да таштап кеткен, радиого да чалган. Бул маселе өтө мындай олуттуу проблема менен мындай бир өкмөт тарабынан, министрлер кабинети тарабынан көңүл бөлүүчү маселелердин бири. Рахмат, бизге келген суроолор дагы бар. Дордойдун үстүндөгү айланма жол ар дайым тыгын болуп турат дейт. Ал эми кышкысын эки жагында таш көмүр сатылгандыктан ары бери өткөн машиналардын көптүгүнүнө 2-3 саат тыгын жаралат. Ошол стратегиялык мааниге ээ болгон жолду кеңейтип, таш көмүрлөрдү жолдун жээгинен саттырбай койсо болот. Бул жолду жакшы билесиздер. Ошо объездной деп аталышы да, объездной Дордойдун ардагында жолду. Мына бул жакын арада бул реконструкция болгон атат. Мунун ширинасын баягы туурасын чоңойтуп, ошол жерде анткени интенсивдүү аябай бул транспорттук ушундай бир жагы чоң базар, ар жагы чоң трасса. Мына азыр курорттук сезон башталса, ошол жерден канча деген машиналар өтөт. Бул действительно чындыгында бул өтө көйгөйлүү бир участоктордун бири. Ошол боюнча азыр иштер жүрүп жатат бул маселе боюнча. Жакшы, дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Салам алейкум. Салам алейкум, Буржуев байке, кандайсыз? Жок, майор агай. Майор байке. Кандайсыз? Жакшы, Рас болобу чыкканыңыз? Түнбөр чыкпайт, кармайбайт менен. Жайылбек Жадиевич. Угуп атам мен. Мен телефон менен айтсам көп убакыт алып коет менин маселем. Мен сизге чалайын телефонуңузду. Барып, кабинеттин адресин, телефонуңузду берсеңиз. Мага келиңиз, качан келесиз? Бүгүн келсеңиз, бүгүн да келиңиз, эртең келсеңиз, эртең да келиңиз. Коомдук кабылдамада биздин Адрес каерде? Абдумоунов көчөсү 207. 207? Бул эски аянт, илгерки өкмөт үйү. Абдумоунов 207 телефонуңуз? Телефонду 0550 550 51 19 95 70. 59. Siz telefon çalbay эле коомдук кабылдамага келе бериңиз. Ал жерде дайым кайсы күндөрү канчадан канчага иштейсиз анда? Ишемби, жекшемби күндөн башка күнү, жумуш күндөрү саат 9-дан баштап кечки 6-га чейин эшиги дайым ачык. Таппай калбайм, бир жака чектеп. Жок, сиз табасыз байке. Бүгүн келесизби? Бүгүн деле кабыл алам деп атат да Жайылбек. Өкмөт эски өкмөт үйүнө келиңиз. Ошол жерде коомдук кабылдама деген бар. Сурасаңыз, ошол жерден бүт баары көрсөтүп берет, чыгып кирип аткан кызматкерлер. Эски өкмөт үйү, майор агай. Эски өкмөт үйүнө барасыз. Кийинки угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Саламатсыз. Мен Абдурахманов Аскар, Нарындан. Менин телефон номерум, адресим силерде болуш керек. Мен экинчи жолу кайрылдым. Байке, мен түшүндүм сизди. Сиздин телефонуңуз кече жакында катыңызды да алдык. Сиздин жанакы мен сурооңуз байкеңиз боюнча, байкеңиздин атын Төлөк айылындагы мектепке ыйгаруу боюнча. Туурабы? Бул кишинин телефону бар. Мына жакында эле мен кече майрамдан кийин почтаны карап атып дагы каты келди. Бул кишинин байкеси Улуу Ата Мекендик согуш убагында каза болгон. Ошол кишинин атын Кочкор районундагы Төлөк айылындагы мектепке ыйгаруу боюнча маселе. Бул маселе бир күндө мындай бир эме менен чечилбейт. Бул комиссиядан өтүш керек. Бул өзүнүн процедурасы бар. Бул маселеңизге сизге катыңызга жакын арада жооп аласыз. Катыңыз официально келди сизден. Телефонуңуз да бар, катыңыз каттоодон кече өттү. Сиз менен бүгүн ошо аткаруучу байланышат. Кызматкерлериңизге да айтып койсоңуз байланышып коет. Кийинки угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Атым Жылдызбек. Урматтуу конок, мындай деп айтмакчымын да, сизде эки маселе көңүлүңүздү бургум келип атат. Мына Мисме Лебединовкада турам, Аламизин районунда. Ошо Салиева менен мына Зеленый көчөсүнүн жакында мына көрүп атасыздар, кээ бир бизнесмендер менчик кылып туруп жер үйлөрү сатып алып атат да. Ошону мен губернаторго да айттым эле, жыйында дагы. Ошону көзөмөлгө алып коюңузчу. Үйдү куруп атканга каршы эмесмин, бирок тротуар жок да. Парковка кылып, же парковкасы жок, тротуар жок, элдерибиз айла жок, шаарга
асфальтқа шығып, балдардың коляскасымен чыгып, аварияға түшкөрүп болот. Бул туура эмес да. Ургандай же парковкасы болуш керек, же тротуар болуш керек да. Эч эле токтобойт. Конкретный факты боюнча ошо кайсы адресте? Сөзсүз түрдө бар. Мына зелен жазып алсаңыз бул Салиева зеленин кечишкенде 9 этаж курулуп атат, 5 этаж курулуп атат. Ошол көзөмөлгө алган киши жок. Мен жаңы келген губернаторго да айттым чыгып. Ушуну көзөмөлгө алып койсоңор, элди ойлосоңор болот, булар парковка жок, же тротуар жок. Экинчи маселе мына кут биринде кут дегенди билесиз да. Самаковдун жери бар болчу, ошону берген. Эркинбектен тиешип иштеп атканда келди дагы тапшырып 1 гектардан ашык ошо мектептин ордун, садиктин ордун берди эле. Эми мына азыр жок 15 президенттин титулу эмесине киргиздик деп, аны кирбей калганбы? Ушундай бир көзөмөл алып койсоң, бийлге сөз берип кетти эле. Проекти чийилип, мектеби дагы, садиги да курулат деп, же ушундан дарек жок, же эчтеке жок, элдер ырзычуу болуп, ушундай чындык издеп баракет болуш. Силер Аламүдүн районуна карайсыздарбы? Лебединовке карайт. Лебединовке. Карганбек Самаковдун берген өткөрүп берди. Мага телефонуңузду берип коюңузчу, Жылдызбек. 704 82 82 20. 82 82 20. Жылдызбек, мен детальдарды такташ үчүн сиз менен байланышым. Рахмат. Убактыңызды албай ишиңизге келек. Кийинки угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Ой, этинсен бары кетип калбадыбы досум? Айтыңыз, агай, айтыңыз. Мен чыгып аткан турган. Алло, саламатсыздар. Айта бериңиз. Угатам сизди, айта бериңиз. Мен Кошкордон чалып атам, сизге 2 ай мурун кайрылгам. Эмне маселе? 2 маселе боюнча. Бирөө Жумгалы районунун гаиси мен бир жылкымды сүзүп кеткен. Ооба. Анан кийин аны Нарындын прокуратурасына бериптир. Нарындан звонок этип, Нарынга кел дейт. Анан мен айттым, айнан мен бара албайм деп. Анан кийин ошону менен акыры тиги гаи бала келиптир, Нарынга чакырып ошол жака барып келатам деп. Нурлан. Анан кийин келип ушундай арстанып ошол боюнча келдим эле деп. Анан мен айттым, жылкымды төлөп берип кой, болду, эчтеке жок. Маселе чечилди. Анан эми ушу начальник айлер жылкы сүзүп атса. Ооба, сиздин катыңызды биз алганбыз. Мен түшүндүм. Кыргызстанда бул биринчи көрүнүш болуш керек. Муну Гиннестин китебине жазса да болот. Бул айлер жылкы жүргөн. Сиз ошого карапайым шопур система базагалы айрын кетирип, тамтаңдатып улам бир тергөөчүгө сүйрөй бермек. Бул маселем чечилбейт. Нарындын облус прокурорунун замы кат жибериптир. Тиги Курманкул Токтуралиевичке кайрылыңыз дейт. Емалген прокурор мен Нарын прокуратурасын келип аткан өзү эле чечип карап койбойбу. Кайра каршы жасып. Кайра 2 айдан кийин эртти жеп. Маселеңизди түшүндүм. Мага телефонуңузду бериңизчи, мен базада аныктан кайра көтөрүп чыгайын. Телефон 703 21 33. Мен байланышам сиз менен. Экинчи маселем тетиги Россияда качып жүргөн адагы ошол 8 жылкын алып 100 000 сом акчасы менен. Эми бул боюнча арыз жазыңыз, анткени биз Россияда качып жүргөн. Арыз жазылган. МВДга министрге жазылган. Жоо алдыңызбы? Кошкордун бир тергөөчү кызы тергеп 25 күндөй болуп калды, ошондон бери эчтеке жок. Эми 25 күндүн ичинде Россияда качып жүргөн сиздин карызгоруңузду табыш кыйын, анткени бул издөө салыш керек. Ал эми чоң Москва деген шаар өтө чоң, бу жерде Кыргызстандай 5 миллион жашаса, ал жерде 20 миллион жашайт. Издөө салып койсо табылат эле да. Эгерде сиздин арызыңыз каттоодон өссө, сөзсүз издөө салынат. Мен сизге телефон менен байланышып, детальдарыңызды тактап туруп, анан жооп берем сизге бул маселе боюнча. Бизге байланышка чыккан угармандар дагы бар, анан Facebook аркылуу кайрылып аткандар бар да, алардын да суроолорун окуп коелу. Угарманды кабыл алгандан кийин окуйлу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Лебединовкадан чалып аттым эле. Билесизби, мен көп кайрылгам сизге. Менде эки эле вопрос бар да. Сиз Мирлансызбы? Ооба. Мен кечинде сизге байланышып, мына 19-23 деп жазып койдум, мен телефон алган жокмун. Азыр башка маселени айткан жатат окшойт. Угуп коелу Желбек. Айтыңыз. Негизи биринчи эне азыр баардык жакта алмашып атпайбы? Айыл өкмөттөр, школдун директору, бул нерсе качан болот? Элдин баары менден сурап атат да, буларды байланышып. Түшүнүктүү. Сиз мага Мирлан келип кетиңизчи, сиз ушундай активный ошо Лебединовка айыл өкмөтү боюнча көп социалдык жана ар түрдүү маселелерди дайыма козгоп айтасыз.
мен ушул Аламжан районунун мамлекеттик администрациясынан орун басары болуп акимдин бир ушул адамды чакырайын. Сиздин телефонуңуз менде бар 0704 92 20 деп жазылып турат. Мен кечинде де чалгам сизди бүгүн ушу жолугалы деп. Келиңиз, ошо сиз көтөргөн жалпы маалыматтуу жанакы маселелериңиз, проблема, көйгөйлөр боюнча мен ошол жерден ошо Чүй областын курировать эткен президенттин администрациясынын кызматкери менен сиздерди мен жолуктуруп туруп ошол жерден бир баарын бир айтып ошол жерден бир тоготер жерин бир эмесин тиянакка келели, макулбу? Келиңиз. Коомдук кабылдамага келиңиз. Кийинки угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Угуп атабы? Ооба, угулуп жатат. Айтыңыз. Мен Бишкектен өзүбүз Таластын тургуну болобуз. Анан бизде ушу Таластын аксакалдары ушу президентке кат жазды эле илгери. Тиги Атамбаевка да жазылган экен. Эмне маселе боюнча? Жанагы Сосновкада Кумбел жолу салынса деп ушул вопрос боюнча письмо жатат. Бирок жетпей жатат. Ошону кандай кылып жеткизсе болот? Бери газетага да чыгарды эле Талас элдин аксакалдары. Жанагы Абла деген Сосновкадан ошол жерден чыгып турган жана Канизоттон Кумбел деген жолдон илгери ошол жерден ат менен ашып өтүшчү экен. Ошондо 120-200 жакын километр азайып калат экен. Анан ушул жака бир инвестор келип ушуну ачса, анчалык эле неме жолдун проектиси бар экен. Анан кандай деле көп кирчилик болбойт экен, бирок жанагы суу самыр менен через өтүп кеткен жолдор кичине разгрузка болот эле, Талас элинде жакшы болот эле деген бир ой пикир бар эле. Ошону кандай кылып кимге кантип президентке жеткизебиз ошол. Катыңызды почта менен жөнөтсөңүз болот. Заказ каты менен Бишкек шаары Абдумомунов көчөсү 207 Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы деп жөнөтсөңүз болот. Же болбосо нарочно алып келип биздин коомдук кабылдамага таштап кетсеңиз болот катыңызды. Кат жеткирүү проблема эмес азыркы учурда. Же болбосо электрондук эмеге кирсеңиз, интернетке кирсеңиз, kattar.chekit.kg деген ошол жерде портал бар. Ошол аркылуу да жөнөтсөңүз болот сиз. Бизде дагы кезекте угармандар бар. Угабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Саламатсызбы, Телбек мырза. Саламатсыз. Ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан Амалбүй. Мен түштөн кийин сизге чалам. Мына биздин бул военный городок Кудайбергенде. Бушный зат жасаткан. Ушул аябай элдин аябай көйгөйү болуп атат да. Анткени Кудайбергендин эки жагы бар да. Күнчыгыш жагы, күнбатыш жагы. Биз буга чейин эки президентке чейин ушул прямой эфирден кайрылганбыз. Эчтеке чечилген жок. Күн чыгыш жагында 3 маршрутка, 1 автобус жүрөт. 38, 269, 137, 212. А биз тиги күн батыш жагында бир эле маршрутка жүрөт, 137. Анан жанакы жаңы автобус кошулду, ал Жибек жолу жактан чыгат, а основной элге Советский жагы керек. 6 дем алыш күнү булар 164 маршрутка почти что каттам аябай азаят, майрамдарда азаят, булардын көбү менчиктер. Ошо элдин аябай чоң проблемасы болуп атат. Бир кошумча Советскийге ушул 164-тün эмеси менен жүрө турган жаңы автобус киргизип берсеңер жакшы болот эле. Элдер аябай кыйналып кетти. Элдердин атынан кол койдурган коллективный кайрылуу жазып туруп бизге жөнөтүңүздөрчү. Анткени проблема бул звонок менен бир маршрут кош деп айтып чечүүгө бул мүмкүн эмес. Ошо элдердин коллективный кайрылуусун жөнөтүңүздөр. Биздин президенттин администрациясына алмагыл. Сиз билесиз кандай жөнөтөрүн. Телефонуңуз менде бар сиздин. Мен сиз менен байланышам анан кийин бул маселе боюнча. Рахмат. Кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, айтыңыз. Алло. Кийинки угарманды кабыл алалы. Урматтуу радио угармандар, байланыш жакшы болбой жатат окшойт. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Саламатсыз. Айтыңыз. Шаарынан чыгып атам. Фамилиям Исмаилова, Жыргал. Телефонум 559 11 16 35. Биз деген Балыкчы шаарына жүрөк деген бир фирма ачылып, Балыкчы шаарынын инвалидтеринин баарына жардам берем деп бүт акчабыздын баарын салдырып алып,
jabılıp kaldı. Bir day invalid algan yok akçaсын. Bu finansal piramida. Milisaga. Alo piramida. Anan günde sot barsak участковый sotko bölüp bergen. Tilerdi çıkırattı. Oşontup 2 yıldan beri azap tartıp atat. İştegen kişilerden bari akçaсын kaytarıp aldı. Invalidler albay kaldı. Bu degen Tümenbayga Elmira degen ayal. Degen maga degen emesin razрешениесин maga көрсөткөн. Ministerство юстициядан алган. Men invalidlerge jardam berem dep meni dagı barısты çıkırgan. Jardam bermek dursun. Bizdi ушундай акыбалга калтырды. Men birinci gruppada invalidдин enesimin. Түшүнүктүү болду окшойт. Эже угуп туруңуз эми. Эже бул балыкчыдар эмес, бул мошенниктер, булар алдамчы шылуундар деп коет кыргызча айткандачы. Финансовый пирамида деп мына массалык маалымат каражаттары аркылуу да Ички иштер министрлиги түшүндүрүү иштерин көп жүргүзүп атат. Булардын эмесине кайырмагына илинбеңиздер деп. Булар баягы адамды бат кандайдыр бир кичинекей срокто көп акча табат деп кызыктырышып, ушундай элди алдап шылуундук менен булар акча тапкан эмелер. Жана сиз айтып атпайсыз, булар документтин бүт көрсөткөн деп. Эң чоң проблема ошондо болуп атат. Булар юридикалык жактан өтө баягы жакшы оформить этишип, лицензияларын баарын алышат дагы, анан кийин элди ушундай алдап жанагындай сызга отургузуп кетип атышпайбы? Мисалы үчүн кээ бири $50,000 чейин берген адамдар бизге мына кат менен кайрылып атышат. Мунун баардыгын ички иштер органдарына сиз айтып атасыз 2 жыл болду. Ушундай кармалбайт, акчабызды бербей атат деп. Эми булар кармалгандан кийин анан бунун ишин сотко өткөрөт. Сотко өткөргөндө булардын эмеси чыгып кетиши оңой эле. Булар баягы документтерин көрсөтүп же болбосо түрмөгө кесишет. Кесишкенде отуруп чыгып кетет. Мен силерди чыкырат элем мындайларга, башка эгер угуп аткан жарандар, финансалык пирамида дегендерге буларга барбаңыздар такыр, акчаңыздарды өтө мындай этият мамиле менен мамиле кылыш керек. Ошондуктан сиздин маселе боюнча эгер эмнеге иш жүрбөй атат, анда кат жазыңызчы. Биз ошол Ички иштер министрлиги аркылуу дагы сизге мен телефонуңузду жазып алдым. 559 11 16 35 эгер туура жазсам байланышайын дагы. Эмнеге сиздин ошол ээси, акчаны алган ээси эмне азыр кандай жаза алып туралы? Же камоодобу же эмне болду же кандайдыр соттун чечими барбы мен билбейт экенмин. Мен байланышам сиз менен. Рахмат. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло. Айтыңыз. Кутманын күнүңүздөр менен ишиңиздерге ийгилик болсун. Мен муну эне менен баланын майыптарды коргоо фонду Мурзаева Аймзат. Мен 3 суроо менен кайрылып атам да силергечи. Мана Новопавловка айылында канализация өткөрүп атыптыр, центральный жолдочу. Ар бир үй бүлөдөн 50,000 төлөөсүңөр деп атыптыр. Ушуну мен билейин дедим, бул проектке кетип атабы? Жерлер жөнү частный өзүн чак кылып атабыз, ушуну билейин дедим эле да биринчиден. Шуну контролго алсаңыз. Экинчиси, мына жол эрежеси өтө бузулуп атат. Бул бузганды кимдер бузуп атат? Жабылган эле маршруткалар бузуп атат да. Маршруткалар келип атып эле жөнөкөй келаткандарды ак полосага кысып, анан кийин кайра үстөмдүк кылып, сен мен жүргүнчүлөрдү алып келип атам, силер эмне кылып атасың деп жолдогу адамдарды дагы аябай угрожать этип өздөрүнчө бир эме болуп атат да. Карасаң, кайерде авария болгон жерде эле ошолордун бузулган, ошолордун кыскандан же болбосо ошолордун бузулган эжересинен көп автомашиналар көп страдать этип атат да. Анан кийин мына немеде Правда көчөсүндө, мурунку Правда көчөсүндө биз барып маршрутка түшө албай койдук. Остановка толтура машиналар толтуруп коюштур дагы, наракта гайлер башкалар тосуп эле проверка кылып атышат. Остановкада ошо Правда көчөсүнөн 214-кө түшүш керек эле да. Эмне менен кесилишет Правда? Правда менен Московский кесилишкен өдөрагында, Бакамбаевга ортосунда маршруткадаларды толтуруп коюштур. Анан маршрутка меселе жалаң эле автомашиналар толуп калган. Эч бир контроль жок. Түшүнүктүү. Ушундай эме кандай. Үчүнчүсү, мына социальный сиздер Асадин Нургулчоевич социальный мени указды чыгарып койду, жанакы ипотекачы. Ушулар малозащищенныйларга эч кандай доступ жок экен да. Жалаң госбюджеттегилер ала берет. Жана майыптын балдары же болбосо бир колунда жок адамдар эч кандай доступ болбойт экен. Ошону кандай бир схема болсо болобу же болбойбу? Дагы эле ушундай бир
эме ол мал азашууну кала берет экен да. Рахмат. Мен түшүндүм, сиздин акыркы сурооңуздан баштайын. Жана азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компания деген компания бар. Ошо ипотека саясатын жүргүзгөн. Бул офиси бул Бишкек шаарында Токтогул көчөсүндө 228-үйдө. Эгер кимге маалымат керек болсо эстеп же жазып алсаңыздар. Азыркы учурда ошол ипотека боюнча мунун түрү бар. Аны жеңилдетилген ипотека деген бар. Муну болсо бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлер үчүн. Мунун өзүнүн шарттары бар. Мунун мөөнөтү 25 жыл, пайыздык ченемдери болсо жылдыгына ошо 4%, өздүк салымга жараша болот да бул. Ал эми өздүк салым сатып алуучу турак жайдын баасынын 10%тен кем эмес болуш керек. Бул бюджеттик мекемелерге берилүүчү жеңилдетилген ипотека деп. Анын жана сиз айтып аткан башка жарандар албайт экен деген. Мындан тышкары арзан ипотека деген бар. Бул арзан ипотеканын шарттары болсо, насиянын мөөнөтү булардыкыда 25 жыл. Бул баардык жарандар үчүн мунун пайыздык ченемдери жылдыгы 8%. Жана бюджеттики деген 4% болуп атабы, булардык 8%. Өздүк салым болсо 20%тен кем эмес. Насиянын суммасы болсо 5 миллион сомго чейин болуш керек. Бул шарттын баары, бул эми ипотечный компания деген, бул да банк аркылуу акча, бул берген акчаларын кайрадан алыш керек. Ошон үчүн жана кайтарымдуу болуш үчүн булардын атайын өздөрүнүн требованиялары бар. Ошондуктан эгерде жарандар эгер ошо ипотека алабыз деп эметсе, ошо мамлекеттик ипотека компаниянын бул областтарда да филиалдары бар. Ошол жактарга кайрылсаңыздар, сиздерге так маалыматтын баарын ошол жерден аласыздар. Анан мындай бул шарттардан тышкары бул Асановго же Үсеновго мындай жеңилдетилген бер деген мындай жок, анткени бул ушул булардын жобосунда бекитилген. Эмелеки мен айткан өйдө жактагы шарттар менен ошонун туурасында алса болот ипотекалык компания. Анан жанакы маршруткалар боюнча сиз туура айтып атасыз, маршруткалар бул шаар ичинде эң эле жол эрежесин бускан. Бул эч кимге сыр эмес, баардыгы билет. Мына жакшы билесиздер, азыркы учурда Бишкек мэриясы тарабынан чоң автобустарды сатып алуу боюнча тендер жүргүзүлүп, ушуну азыр күтүлүүдө. Эгерде шаардын борбордук бөлүгү даже ошо чоң автобустар болуп өздөрү эметсе, биз ойлойбуз жанагыдай ошо эреже бузуулар азаят деп. Ал эми жана Правда жана эме көчөсүндө таксилер туруп алган, жеке менчик машинелер туруп аткан. Бул эми биздин жалпы коомубуздун күзгүсү. Мына элдер ошо турбаган жерге турганга акысы жок болсо туруп алышат. ГАИ менен барып ошол жерден эметсе, алар менен мушташканга чейин барганда мына социалдык сеттерден көрүп атасыздар. Бул биз элибиздин маданияты ушундай болуп атат. Эгерде турбайт деген жерге турбаш керек, туруу деген токто деген жерге туруш керек деген. Бирок азыркы сиз айткан факт боюнча мен Бишкек шаарынын ГАИсинин начальниги менен бүгүн эле сүйлөшөм. Бул эмне кылган, ошол жерде рейд кылып, там ошону бир тартипке салуу боюнча. Баканбаев Правда көчөсүнүн ошо участкасында мен жазып алдым. Рахмат. Фатима Жаманбаева Фейсбуктан кайрылып атат. Саламатсыздарбы? Өтүнүч пенсионерлердин атынан суранып жатам. Жаш кезде иштеп эмгегибиз азыр көптөр өттү эле, улгайган кезде өкмөт да бизге көңүл бөлүп санатория курортко ден соолук үчүн дарыланууга сураныч мүмкүн болсо путевканы 50% арзан кылса баралы десек, өзүңүз билесиз, пенсия жетишсиз. Ушул өтүнүчтү оң жагына чечип бергенге аракет. Азыркы учурда мыйзамдардын талабы боюнча 50% арзан менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга гана берилет. Мисалы үчүн биринчи группадагы адам майып болсо, ошонун же экинчи группадагы майып болсо, ошолорго жеңилдетилген путевка 5 жылда бир жолу берилчү. Ал эми жалпы эле пенсионерлерге баарына жанакыдай азырынча мындай шарт жок, жана мыйзамда жок. Балким жакын арада кийинки эгерде бир биздин социалдык маселелерибиз өтө жогорку деңгээлге чечилгенге барса, чечилип калар, болуп калышы мүмкүндүр деп ойлойм да. Буру Сулайманова деген дагы жазган экен. Биз азыр телефон менен кайрылып аткан угарманды кабыл алып коелучу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Менин суроом бар эле. Мына бул шаарда Бишкекте жана ушу Кыргызстан боюнча эле уурулар көбөйүп кетти дегенди болуп атышат. Элдин үйүнө кирип атышат, прямо айнегинен болсо айнегинен, эшигин бузуп болсо эшигин бузуп. Ошонун ичинде мен да бар. Мен да үйүмө кирген, түнкү саат 3 менен 4-тун ортосунда прямо биз уктап атканда жаш балдарды тебелеп аттап барып урдап чыгып кеткен. Первомайский районго карайм. Темирова улица 102. Скрябина менен кесилишет. Ушуну кандай кабыл аласыздар? Прямо роодун жанында арыз бердиңиз беле?
Арыз бердиңиз беле? Арыз Первомайский РУДга берилген. Анан кийин бир следователь айтты, аман деген. Опер. Байке ага инилер экен, талаштын оперлери келип кармап кетти. Алар азыр түрмөдө деди. Ошол барабар результат жок. Ал эгерде түрмөдө болгон болсо бир результат чыгыш керек да, туурабы? Эгер кармалсалар эми сиздин жана ууруу фактысы болсо далилденсалар дагы түрмөдө болсо түрмөсүнө кошулуш керек да, дагы эгер күнөөкөр болсо. Сиз мага телефонуңузду бериңизчи. Мен 0779 05 19 37. Же болбосо мына байланыштагы Ошка телефон номерим. Жок, мен көргөн жокмун, кайталап коюңуз номериңизди. 0779 05 19 37. Жазып алдым, мен байланышам сизге. Жазаков Талайбек. Анан байке, бул жерде айта турган себебим түнкү саат 3 менен 4-тун ортосунда прямо биз уктап, катуу уйкуда болдук. Прямо менин бала чыгамды аттап, буттап барып билгизбей чыгып кеткен. 300 миң сомду алып чыгып кеткен. Точнее 294 миң сом. Ушундай кырсык болгон. Ал жерде коркот экенсиң, бала чаканы окуп тура калса, алардын колунан ар кандай нерсе келиши мүмкүн экен да. Тилекке каршы мына жакшы билесиздер, коомубузда мындай терс көрүнүштөр өтө көп болуп атат. Биз сиз эмес, мына жакындарыбыздын, тааныштарыбыздын да ушундай учурлар көп эле болот. Бишкек шаарында уурулар көп деп айтышат. Мына жакында эле коомдук маалымат каражаттарына сокулукта ууру кылып аткан учурунда тестер кыз келип калып, көзүнө жанакы калемпир газовый баллонду чачышып, уурдап чыгып аткан жеринен кармалышты. Мына ушундай. Эми буларды издөө, табуу да бул өзүнчө бир чоң иш да. Ошон үчүн бул фактылар боюнча сөзсүз түрдө ошо жакын жериңиздеги өзүңүз жашаган территориалдык милиция органдарына кайрылыңыздар керек. А эгер жана сиздин факты боюнча эгерде алар кармалды, түрмөдө андай мындай деп жатып атса, мен бул боюнча такташайын, сиз менен мен байланышам. Талайбек, телефонуңузду жазып алдым. Ушул эле окшогон дагы бир суроо бар. Facebook'та Кереге Таш деген аккаунтта турат. Сиздин кызматкерлериңиз бул боюнча бир сыйра карап коет болуш керек. Ушуга окшош эле суроо. Дагы бир угарман Бурул Сулайманова, Facebook пайдалануучу. Саламатсыздарбы? Биринчи радиого экинчи жолу кайрылып жатам. Ысык көл областынын Жети Көз районунан Жеңиш айылынан дейт. 6 айдан бери таза суусуз калдык. Айыл өкмөтү акимчиликтен кайрылып, натыйжа чыгара алган жокпуз. Жооп алып берип койсо Сулайманова Бурул телефон номеринде калтырган экен. Мурда да кайрылганбыз дейт. Жеңиш айылы. Ооба, Жеңиш айылы, Жети Көз району. Жазып алдым. Тилек Ташев деген аккаунттан дагы Facebook пайдалануучу жазып атат. Саламатсызбы? Сизге аскер пенсионери экинчи топтогу майып кайрылып жатат. Менин суроом, мен 10 жылдан ашык үйгө жеңилдик менен очередде турам, эч кандай жылыш жок. 1-май райондук администрациясында барсаң эч жоктон башканы айтышпайт. Эгер берилбесе эмнеге кезекке коюшат? Башка варианттары каралабы же бизде закондор иштебей жатабы? Мурдага дагы жазгам, жооп жок. Сатыбалдиев дейт. Телефон номерин калтырып тур бул киши. Эми мен ушу учурдан пайдаланып биздин президенттин дарегине, министрлер кабинетинин жетекчилигине өтө көп жарандар Бишкектен үй сурап, очередде турабыз деп, Бишкектин жашоочулары канча 10 жылдан бери, 15 жылдан бери бул алда Facebook колдонуучу айткандай кезек жылбайт, үй курулбайт деген ушундай менен же болбосо башка жактан көчүп келишип, ден соолугубузга байланыштуу Бишкектен үй бериңиздер деген сураныштар өтө көп, мындай катар өтө көп, басымдуу көп. Ошондуктан мен ушу пайдаланып айта кетет элем. Жакшы билесиздер, Бишкек шаарында азыр муниципалдык үйлөр, турак жай негизинен курулган жок деп айтсак болот. Ошондуктан жана кезек жылбайт. Ошондуктан эгер бир кандайдыр бир үйлөр баягы муниципалдык баланста туруп калган үйлөрдү бирөөлөр баягы дүйнөдөн кайтып же болбосо ушундай болсо, ошолор жылып калбаса, бирок алардын балдары ээлеп калып ушундай үй бүлөсү эметкендиктен бул маселе мындай азыр айтат элем, мен сизге эфир аркылуу жакын арада кандай билбейм, чечилишин мен азыр айта албайм. Мен бу жерде затрудняюсь да, ошо теметке. Мыйзам иштебей, эмнеге кезекке коет деп атпайсызбы? Мыйзам эми кезекке коюп атат да, сиздин арызыңыз боюнча ошо кезекте ар бир райондук, мисалы үчүн Бишкек районунун 4 район бар, ошолордун ошо кезекки бар, льготтук кезектери бар, жөнөкөй кезектери бар.
бирок мен мына канча жыл иштедим, ал кезек жылып же бир үй алганын мен уга элекмин да азыр. Балким жанагы күч түзүмдөрүндө иштегендер ошол пенсионерин деп атпайбы? Берилиши да ал тараптан да мүмкүн эмес. Бул киши пенсияга чыккан турбайбы, аскер. Кийинки угарманды угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Жайылбек мырза, азыр сизге суроо берилди эле, жакынкы эле учурда менин атым Бейшиналы Новопавловка. Ошол жердеги жана канализация боюнча ошого жооп бербей калдыңыз. Бул менин биринчи суроом эле. Анан экинчи суроо, ошол биз жетим баладай болуп, эмнегедир эле акыркы убактарда ошо кыйналыштын эле үстүндө болуп атабыз. Ошо канализациябыз, газ деген жок. Анан муну шаарга кире бериш, чоң трасса, бардык бизге келген адамдар ошол жактан кирет. Каралбай, же Сокулук карабайт, же Бишкек карабайт, же Бишкекке кошпойт дегендей ушундай вопрос бар. Бул жер эмнеге мындай болуп калды, ушул жөнүндө айтып койсоңуз рахмат. Эми жакшы билесиздер, азыркы учурда сиз айтып аткандай Новопавловканын ар жагында дагы мисалы үчүн ушу жаңы курулуштар, жаңы конуштар көп. Бишкектин тегереги боюнча 50ге жакын жаңы конуш азыркы учурда ошол жерде элдер өтө көп сандаган эл жашап жатышат. Ошо ар бир конушта сиз айтып аткандай өтө чоң проблемалар бар. Инфраструктурасын ошо өнүктүрүү боюнча канализация, таза суу киргизүү, жолдору, свет менен камсыздоо, бул ушу бир күндө чечилбеши маселе экен. Мына азыр Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү биринчи жана кээ бир үйлөрдүн документтери жок болгондугуна байланыштуу өзүнүн мына жеке көзөмөлү менен жакшы билесиздер. Азыр мына техникалык паспорттарын даярдоо боюнча бул иш аягына чыгып калды уже. Мобильный группалар атайын жаңы конуштарга барып, ушундай иштердин баарын кылып атат. Азыркы учурда мэрия тарабынан жанагы жаңы конуштарга инфраструктураларды жакшыртуу боюнча иштин баары жүрүп атат. Эми баардыгын бир күндө бүтүрүү бул мүмкүн эмес экен, өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Ал эми сиздин случайлар боюнча эмне үчүн 50 000 сомдон канализацияга алып атат? Муну мен азыр жооп бере албайт экенмин. Эгерде мүмкүн болсо, учурдан пайдаланып телефонуңузду эгер мага азыр эфирге бере албасаңыз, режиссерго да берип койсоңуз, сиз менен мен такташайын. Жана эмне үчүн, ким, кайсы орган бул, же балким булар менчик компанияларбы, же бул жарандардын өзүнүн демилгеси менен өздөрү жасап атышабы, мен жооп бере албайт экенмин. Бул канализацияны кандай, эмне үчүн 50 000 сомдон алып атат депчи. Анан байланышам. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып келе жатат. Жыйынтыктай эле Жайылбек Дадиевич, эгер ушундай суроолор угармандарда пайда болсо, мына буга чейин да көп жолу айтып келгенсиз, кимге кантип кайрылыш керек, каттарды кандай жөнөтүш керек, бир сире айтып койсоңуз эске. Эми мен учурдан пайдаланып айтып кетем. Бул кээ бир жана азыркы учурда өзүңүз мына күбө болдуңуз, көп маселелерди ошо жергиликтүү бийликтер чечиши керек эле. Анын баардыгын эле президентке жазбаш керек, президентке түзү кайрылбай ошол жерде азыркы учурда жерлерде бийликтерге өтө көп функцияларды өтө көп ыйгарым укуктар берилген. Акимдерге, айыл өкмөттөргө, мисалы үчүн областтагы президенттин өкүлдөрүнө. Эгерде ошол тараптан кайрылганда чечилбесе, анда сиздер уже Кыргыз Республикасынын президентине кайрылууга мен ушундай сиздерге кеңеш берет элем. Биздин кайрылуу өтө оңой, кат жүзүндө кайрылсаңыздар болот. Мен жана жогоруда дарегибизде айтып кеттим, дагы кайталап коеюн. Бишкек шаары Абдумомунов көчөсү 207, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы. Бирок баардык эле ушу майда барат маселелердин баардыгы, мисалы үчүн көп маселелер мына мэриянын маселелери болуп атат. Ошол эле жол маселеси, ошол эле маршрутка жана маселеси, ошол эле дагы бир башка маселелердин баардыгын мына бул мэрия, бул өзүн өзү башкаруу боюнча орган. Мэри бар, мисалы үчүн өзүнүн парламенти бар булардын. Мына ошол жакка кайрылып, ошол жактан булар талап кылыш керек да, көп нерселерди. Анан эми баягы эфирден чыгып аткандыктан кээ бир жарандар пайдаланып баягы бияка түз кайрылып аткан айтып калалы деп. Бирок мен сиздерге кеңеш берерим, ошол түзмө түз азыркы учурда буларга эгерде талап катуу коюлган президент тарабынан азыркы учурда акимдерге, мэрлерге, эгерде ошол сиз койгон маселе көйгөй чечилүүчү, мыйзам чегинде чечилүүчү маселе болсо, алар чечип берүүгө сиздерге көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. Рахмат, урматтуу радио угармандар, биз эми сиздер менен биринчи кабылдаманы туура бир жумадан кийинки бейшембиде жолугушабыз. Биринчи кабылдамада сурооңуздарды дагы камдап, даярдап, ошол учурда берсеңиздер болот. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жарандардын кайрылуулары боюнча иштөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Дадиев Жайылбек Дадиевич болду.
Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.